Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен тааныша алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. 2021-2022 жылдарга божомол жана 2020 жылдагы республикалык бюджеттин долбоорундагы аткаруучу жана мыйзам чыгаруучу органдарга деген бөлүмүндөгү чыгымына 2 миллиард 4,3 миллион сом каралган. Бул быйылкы жылга салыштырмалуу 93 миллион сомго көптүк кылат же 4,9%га көтөрүлгөн. 2020 жылга карата аткаруучу жана мыйзам чыгаруучу органдарга деген бөлүмдөгү чыгымдарга киргени бюджет каражаттарынан чыгым 1 миллиард 876,2 миллион сомду түзөт. Бул 116,5 миллион сомго көп дегендик. Эми атайын эсепте каражаттарынан чыгым 128,2 миллион сом. Бул 23,4 миллион сомго төмөн дегендик. Бул бөлүмгө жогорку кеңеш, президент аппараты, өкмөт аппараты, президент менен өкмөттүн иш башкармалыктары, эсеп палатасы, юстиция министрлигинин алдындагы мамлекет кепилдик кылган юридикалык жардамды көзөмөлдөө боюнча борбор жана пробация департаменти кирет. Бюджет каражаттарынан кеткен чыгымдардын 140,6 миллион сомго көбөйүшү төмөнкү тармактарга каралган. 2019 жылы 1-июлунда зыяндыгы үчүн деп кошумча айлык берилгенине байланыштуу өкмөттүн аппаратындагы кызматкерлердин айлыгы 19 миллион сомго көбөйгөн. Президент менен өкмөт иш башкармалыктарындагы кээ бир штаттар атайын эсептен бюджет каражаттарынын эсебинен каржылоого өткөндүктөн кызматкерлердин айлыгы 14,7 миллион сомго көбөйгөн. Юстиция министрлигинин алдындагы мамлекет кепилдик кылган юридикалык жардамды көзөмөлдөө боюнча борбор түзүлүп, анын иштөөсүнө 77 миллион сом каралган. Юстиция алдындагы пробация департаментинин 40 штаттык бирдиги эмгек акы фонду, документация, каржы булагы жана башка кылмыштык аткаруу инспекцияларынын материалдык баалуулуктары мамлекеттик жаза аткаруу кызматынын карамагына өтүп, аларга 29,9 миллион сом каралган. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги коомдук талкууга маданият жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун жана өкмөттүн токтомунун долбоорун чыгарды. Бул мыйзам долбоору укуктук жана ченемдик актыларды оптималдаштыруу, андан тышкары маданият жаатында мамлекеттик саясатты күчөтүү максатында иштелип чыккан. Атап айтканда, кийинки өзгөртүүлөрдү киргизүү сунушталууда. Биринчи берене маданият жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына Эркинто ГЭСте 2009 жылдын 14 апрели номер 25 төмөндөгүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин. Биринчи берене төмөнкү мазмундагы абзацтар менен толукталсын. Репертуардык саясат коруучулордун руханий эстетикалык муктаждыгын канааттандыруу жана дүйнө таанымын калыптандыруу үчүн театр тарабынан коюлган сценалык чыгармалардын топтому. Фонограмма, кинематография же башка аудио көрүү чыгармаларына кошулган жазып алуу таризиндеги үндөрдөн тышкары аткаруу үнүн же башка үндөрдү же болбосо үндөрдү чагылтууну жазып алуу. Үн фонограммасы музыкалык чыгарманы аткаруунун үнүнүн добуштук жазылмасы. Минустук фонограмма музыкалык чыгарманы аткаруунун үнүн камтыган музыкалык чыгарманын добуштук жазылмасы. Плюстук фонограмма музыкалык чыгарманы аткаруучунун үнүн камтыган музыкалык чыгарманын добуштук жазылмасы. 25 берененин 2 абзацты күчүн жоготту деп таанылсын. Мыйзам төмөндөгүдөй мазмундагы 25 биринчи берене менен толуктоо. 25 биринчи берене фонограммаларды пайдалануу. Жалпы улуттук маанидеги иш-чараларды, ошондой эле телекөрсөтүү каналдары боюнча түз эфирде тартып алууларды жана көрсөтүүлөрдү кошпогондо Кыргыз Республикасынын республикалык жана жергиликтүү бюджеттеринин каражаттарынын эсебинен уюштурулган маданий массалык иш-чараларда музыкалык чыгармаларды аткаруучулар тарабынан кызмат көрсөтүүдө үн жана плюстук фонограммаларды колдонууга жол берилбейт. Музыкалык чыгармаларды аткаруу менен коштолгон уюштурулуучу жана өткөрүлүшү маданий массалык иш-чараларга катышуу укугун берүү боюнча керектөөчүлөргө кызмат көрсөтүүчү жактар ушул беренесинин 1 абзацындагы талаптарын аткарылышын камсыз кылууга милдеттүү. Ушул берененин 2 абзацында көрсөтүлгөн жактар жөнүндө маалыматтар билетте же маданий массалык иш-чараларга катышууга укук берген башка жерде көрсөтүлүшү керек. Фонограммалардын түрлөрүн билеттерде, афишаларда, жарнактарда жана башка жерлерде көрсөтпөстөн маданий массалык иш-чараларда музыкалык чыгармаларды аткаруучулардын кызмат көрсөтүүсүнө жол берилбейт. Владимир Путиндин жакынкы чыгыштагы араб мамлекеттери Сауд Аравиясы менен Бириккен Араб Эмираттарына жасаган иш сапары Дональд Трамптын оозун Вашингтонда каратты. Арабтар негизи мусулман калктар. Бекер жерден Путинди чечен лидери Кадыров коштоп барган жок. Анткени Орусияда да православиядан кийин ислам дини өркүндөп өсүп келатат. Орусия Кыргызстандын башкы жана негизги өнөктөшү. 150 жылдан ашуун убакыттан бери орус-кыргыз мамилеси чыңалып келатат. Учурда эки өлкөнүн соода катышы 1,9 миллиард долларды түзөт. Кыргыз экономикасына орус инвестициясы 150 миллион доллар салган.
Республикада 600 орус кыргыз ишканасы иштейт жана толук орус капитал менен бизнес кылган 300 компания бар. Орусиядагы элчибиз Аликбек Жешинкуловдун айтуусунда кызматташуу боюнча 40 келишимге кол коюлуп, 500 орусиялык компания 6,5 миллиард рубльды түзгөн инвестициялык жана экспорттук келишим түзгөн. Президент Сооронбай Жээнбеков орус инвесторлорунун ыңгайлуу климат түзүүгө жан үрөп жатканын, эки тарапта экономикалык долбоорлорду жеке көзөмөлүнө алганы баяндалат. Анын бир мисалы, Талас облусунда жер үй алтын кенин иштеткен жаткан Альянс алтын компаниясы көңүл борборунда экен. Анын башында турган Русская платинанын башчысы Муса Бажаевди биздин президент ар дайым кабыл аларын. Бул долбоор 372 миллион долларды түзөрүн айткан. Ошондой эле 500 миллион доллар капиталы бар Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунун ишине да кенен токтолгон. Фонд 2037 долбоорду каржылап 369,5 миллион доллар бөлгөн. Эң ири кредит 17 миллион доллар Бишкектеги Бабановдун Азия Мол соода борборун курууга берилген экен. Азизбек Келдибеков. Ганадан келген легионер Кожа Жоял Алай клубунда 2018 жылдан бери ойнойт. Ошол жылы эле Кыргыз чемпионатында 26 топ киргизип бомбардир болгон. Өзү 1998 жылы 21 августта туулган. Келген 2 жылга жетпей минтип кыргыз кызына үйлөнүп олтурат. Жаштардын үйлөнүү тою кечээ 20 октябрда Токмок шаарында болуп өттү. Жаш колуктусунун аты жөнү Айзада Жыргалбекова. Бул үлпөткө Кыргызстандын мурдагы коргоочусу Даниэль Tego да чакырылды. Ал дагы кыргыз кызына үйлөнгөн эле. Бишкектин Лелин райондук сотунда экс-мэрлер Албек Ибраимов менен Кубанычбек Кулматовдун иштерине байланыштуу кезектеги сот отуруму 21 октябрда уланат. Кулматов Бишкектин четиндеги Калыс Ордо конушундагы мектепти курууга кеткен 2 миллион долларды пайдаланууда жемкорлукка барган деп соттолуп жатат. Ибраимовго Ысык көлдөгү Күнөстүү Жээк пансионатын сатууда мамлекетке 152 миллион сомдук зыян келтирген. Дастан ишканасын жетектеп турганда 270 миң доллар өлчөмүндө мыйзамсыз сыяк алган жана Бишкектин түштүгүндөгү 5 гектар жерди мыйзамсыз бөлүп берүүгө тиешеси бар деген айыптар коюлган. Экотең улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында отурушат. Алар күнөөсү жок экенин айтып келишет. 2018 жылы кармалышкан экс-мэрлердин иштерин бириктирип кароо тууралуу чечимди Лелин райондук соту ушул жылдын 6 мартында кабыл алган. Социалисттик идеологиянын башкы принциптеринин бири мамлекетти жалпы татаалдык сабаттуулукка жетелеп билим берүүнү акысыз кылган. Орусиянын курамындагы кыргыздарда 1917 жылдагы улуу октябрь социалисттик революциясына чейин сабаттуу адамдар аз болгон. Башка республикадагылардай эле Кыргызстанда сабатсыздыкты жоюп 1928 жылдары буга чейин колдонулуп келаткан араб алфавитинен ошол мезгилде популярдуу болуп турган латын алфавитине өтүү башталат. Буга чейин араб алфавитин пайдаланып келген кыргыздар эми жаңы латын алфавитине өтүп кайрадан сабаттуулукка латын алфавитин үйрөнүүгө тийишеле. Бул процесс токтогон жок. Арабтан оруска секиртпей ортого латынды кыпчып 1941 жылы согуш башталаар алдында кыргыздар кириллицага өтөт. Учурда Өзбекстан кайра латын алфавитине өттү. Казакстан латын алфавитине өтүүгө даярданып жатат. Кыргызстанда болсо латын алфавитине өтүү учурдун маселеси эмес. Биз баш мыйзамыбызда акысыз билим берүүгө басым жасап келатабыз. Конституциянын 20-беренесинин 5-бөлүмүнүн 9-пунктунда мамлекеттик билим берүү уюмдарында негизги жалпы жана орто жалпы билимди акысыз алуу белгиленген. Ошол эле Конституциябыздын 45-беренесинин 2-бөлүмүндө билим берүү акысыз экени таасын белгиленип кеткен. Мыйзамда жазылганын окуп, социалисттик идеологиянын күчтүү экенине моюнсунабыз. Бирок чындыгында эле билим берүү акысызбы? Кээ бир мамлекеттерге салыштырмалуу билим берүү акысыз, бекер экенин таанууга болбойт. Көп мамлекеттерде билим берүүгө акы төлөп окутушат. Социализмдин каймагын жеп калган бизде билим берүү акысыз. Бирок ошол эле социализм 90-жылдарга чейин көк тиреп турганына салыштырмалуу ата-энелердин капчыгында иштеп жатат. Кыргызстан эгемендүүлүккө жеткен соң президент Аскар Акаевдин убагында Кыргыз Республикасынын билим берүү мыйзамы кабыл алынган. Бул мыйзам боюнча ата-энелер өз ыктыярлары менен мектептин фондуна акча төлөп туруу каралган. Ким өз баласынан акча аясын, мектептин бул фонду адатка айланып кеткен. Совет заманында жүрүп отуруп, акыры ар бир окуучуга окуу китептерин акысыз берүү маселеси чечилген. Бүгүнкү күнү көпчүлүк окуу китептери ижара менен акысыз берилет. Сатып алына турган китептер да бар. Мурунку билим жана илим министри Гүлмира Кудайбердиевага ата-энелер тарабынан коюлган негизги ярлыктар ушул окуу китептериндеги каталар боюнча коюлган. Биринчиден, каталарга жол коюлса, экинчиден, Кыргызстанда басмаканалар жок калгансып, окуу китептерин чет мамлекетте бастырып келген. Педагогикада ар кандай багыттар бар. Социалисттик идеология колдонгон билим берүү тармагы бардык жагынан элге үлгү көрсөтө тургандай алдыда болчу. Бүгүн билим берүү системасын санариптештирүү күч алды. Эгер биз өз багыттарыбыздын уңгусун калтырып санариптештирүүгө өтсөк, дали эч кимди алдыга салбайбыз. Азизбек Келдибеков.
Улуу Британиядагы эң чоң үй-бүлөнүн энеси Сью Редфорд 22-чи чүрпөсүн күтүп жатат. Бул тууралуу көп балалуу аял өзүнүн YouTube каналынан кабарлады. Кош бойлуу аял интернет колдонуучуларга УЗИ кагазын көрсөттү. Өзүнүн айтымында боюна бүткөнүнө 4 айга чукулдады. 44 жаштагы эне бул сапар уул төрөгүсү келип жатыптыр. Эгер анын каалоосу ишке ашса, 22 бир туугандын 11-и уул, 11-и кыз болот. Эң кызыгы, көп балалуу эне былтыр эле мындан ары төрөбөйм деп убада бериптир. Борбор каладагы автобустардын 143 айдоочусунун 188-и жол эрежеси боюнча тапшырылган биринчи экзаменде керектүү упай топтой алган эмес. Бул туурасында мэриянын маалымат кызматы билдирди. Ал эми 24 айдоочу билимин сыноого маанилүү себептер менен катыша алган жок. 2 деген баа алган айдоочуларга 15-16 октябрга чейин кетирген кемчиликтерин жоюп, кайтадан экзамен тапшыруу мүмкүнчүлүгү каралган болчу. Жыйынтыгында баардык айдоочулар жол эрежелерин билүү боюнча экзаменди ийгиликтүү тапшырган. Бишкек мэриясы айдоочулардан тыкан жана оор басыруктуу болууну суранат. Ошондой автобустардын ишине байланышкан маселелер болсо 0312 53 48 24 58 18 17 номерлери аркылуу чалууну өтүнөт. 18 октябрда тарыхта алгач ирет аялдар эркектердин коштоосу жок космос мейкиндигине чыгышты. Бул тууралуу АКШнын космостук агенттиги НАСАга таянып Евроньюз кабарлады. Америкалык астронавттар Кристина Кук жана Джессика Мейер эл аралык космостук станцияны энергия менен камсыздалган сырткы аккумуляторлорун алмаштырышты. Алар станциянын сыртында 7 саат болду. Бул Мейердин 4-үнчү, Куктун алгачкы тажрыйбасы. Жалпы эсепте аялдар космос мейкиндигине 14 жолу чыккан. Биринчиси советтик космонавт Светлана Савицкая болгон. Бүгүн 21 октябрда эртең мененки саат 6:00 Бишкектин Сырлов районунун милиция кызматкери машинеси менен бакты сүзүп каза болду. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. 1992-жылы туулган кенже лейтенант К. Hyundai Getz автоунаасы менен жумушуна шашып бараткан. Лебединовка айылынан машинесин башкара албай калып бакты барып сүзүп олтурат. Ал ошол замат Чөбүстүк ооруканага жеткирилгени менен эсине келбей алган жараттардан улам жан берген. Медициналык жана автотехникалык экспертиза дайындалып, тергөө амалдары жүрө баштады.